Эрзурум шаарында жайгашкан өзгөчө жерлер менен тааныштырабыз. Бул болсо Чефте Минерале же элдин арасында Катуня аталышындагы медресе. Бул медресе дагы өзүнө бай тарыхты камтыйт жана бир топ өзгөчөлүктөрү бар. 7 жылда курулуп бүткөн бул Катуня эл арасында айтылган медресени бүгүнкү күнгө чейин толук бүтерлик медресе деп аташат. Жана ошондой эле бул жерде дагы бир өзгөчө архитектура жана өзгөчө тарых камтылган. Инжимиралия медресеси Эрзурум шаарында жайгашкан 15-кылымда курулган жана маанилүү тарыхый билим берүү мекемеси болгон. Бул медресе ислам архитектурасынын уникалдуу үлгүсү катары белгилүү. Медресе 1480-жылы Кашиф углу Сулейман тарабынан курулган. Ал медресе белгилүү окуу жайы болуп, диний билим берүү, логика, философия жана башка илимий дисциплиналар боюнча билим берүүнү максат кылган. O'zi umuman olganda Turkiyaga 4-marotaba kelishim. Бул менин Түркияга 4-жолу келишим. Бул шаарга бирок 1-жолу келдим. Айтып коюшум керек, Эрзурумдагы тарыхый жайлар мени таң калтырды. Түркияда же Стамбулда кандай жайлар бар экенин билет элем. Ал эми бул жердеги тарыхый жайларды көрүп өзүм күбө болдум. Тарыхты окуганмын, бирок көз менен көрүп, андан алган таасирлерим өзгөчө болду. Бул жерге келген конокторго башкача эмоция тартуулоо менен таза аба тартуулаганы жакты. Ошондой эле Эрзурумдун тарыхый жана заманбап шаар экендиги башкача таасир калтырды. Ko'z bilan ko'rmagandim, to'g'risi taassurotlarim juda a'lo. Медресенин дизайны классикалык Осмон архитектурасынын элементтерин чагылдырат. Анын ичинде ак таштар жана кооз оюулар менен жасалган фасад бар. Ички бөлмөлөрдө медресе класстарга бөлүнүп, китепканалар жана намаз бөлмөсүн камтыйт. Медресе азыркы күндө туристтер үчүн кызыктуу жер болсо, ошондой эле тарыхый, медициналык билим берүүнүн тарыхын чагылдырган дагы объект экендиги менен белгилүү. В Средней Азии, так и на территории Анатолии. Орто Азиянын жана Анатолиянын аймагында ушул сыяктуу окуу жайларга мунараларды курушкан. Инжимиралия сөзүн которгондо ичке мунаралар дегенди түшүндүрөт. Эгерде бул жайды жакшылап карасаңыздар, медресенин курулушунда Ибу Хару Самаркандты, башкача айтканда байыркы түрк архитектурасын, искусствосун эске салат. Демек, дал ушул Анатолияда 11-кылымдан 14-кылымга Осмон империясына чейин курулган курулуштар, медресе, мечиттер, кербен сарайлар, күмбөздөрдү дагы ушундай жасалгалар, дарбазалар менен курушкан. Красивыми монументальными вратами. Бүгүнкү күндө медресе музей катары пайдаланылат жана туристтер, изилдөөчүлөр үчүн тарыхый материалдар, билим берүү иш-чаралары менен камсыз болгон. Инжимиралия медресеси ислам маданиятынын жана архитектурасынын байыркы жардамына саякатчы катары эле ошондой эле билим берүү жана илимдин өнүгүшүнө чоң салым кошкон өзгөчө жай болуп саналат. Гүлжан Ажиматова, Өмүрбек Мохтар уулу, Түркия, Эрзурум шаары.